чакырганыңызга чоң рахмат. Менин күнүм кофе менен башталат. IT компания ачуу идеясы сизге кандай келди эле? Кичине аналитика кылып, өзүм үйрөнүп. Бекер мастер-класс өтүүгө даярсыңарбы? Бизде азыр жаштар сразу миллионер болуп кеткиси келет да. Бир модель аялатышым керек деп башташат. Приложениялар жасайт, дизайнер. Мектепте отличник болбодум негизи эми. Жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Бир тааныштар айткан, мындай жакшы кыз экен, мындай кичине кайсар болот. Негизинде мындай нет. Күндүзү окуп, кечкисин иштечимин дедиңиз, Окуш керек, иштеш керек, акча табыш керек, жумуртка. Бир жакшы кыз. Салам достор. Эфирде инсан программасы, ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз өзүнүн жаш курагына карабастан көптөгөн ийгиликтерди багынткан Ого-го IT компаниясынын директору Ахрор Иминов болмокчу. Ал эми азыр бүгүнкү каарманыбыз менен эң кызыктуу маекти көрсөңүздөр болот. Бизден алыстабаңыздар. Кет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бизди чакырганыңызга чоң рахмат. Бизге убакыт бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Маанайыңыз кандай? Жакшы, кош келиңиздер биздин Рахмат. IT компаниябызга, Ого-го IT компаниябызга. Рахмат. Келиңиз. Айтсаңыз, сиздин иш күнүңүз кандай башталат? Балким чуркоодон башталабы же кофе менен башталабы? Менин күнүм кофе менен башталат. Негизи биринчи. Кийин кичине чуркайм. Ар сайындай мындай бассейнге барам. Через день. Ушундай эле баштап кийин жумушка келем. Жумушка келесиз. Демек, жумуш күнүңүздү продуктивно баштайт экенсиз да, Да, аракет кылам ошо. Аракет кыласыз. Ал эми ошо эртең мененкисин чуркоодон баштайм деп атасыз, спортзалдан баштайм деп атасыз. Кайсы спортзалга барасыз? Карван спорт клубуна. Кайсы кофени көбүнчө жакшы көрөсүз же болбосо кайсыга басым жасайсыз? Американо. Американо. Со средним сахаром. Жакшы экен. Анда кийинки маегибизди башка жактан улантсак, жай отуруп улантсак. Макул. Дегенде бала чагыңыз тууралуу кеп кылсак, каяктын кулунусуз, бала чагыңыз каяктан өттү эле? Негизи мен Ош шаарында төрөлгөнмүн. Ош шаарында өскөнмүн, мектепти бүтүрүп, кийин мен окууга кеткенмин. Окууга? Университетке, Англияга кетип калганмын. Өзү Ош шаарында Ломоносов мектепти бүтүргөнмүн, окуганмын. Шаардын өзүндө чоңойгонмун. Не десе болот? Ошол Ошто эле жашап жүргөнмүн. Ошто эле жашап жүргөнсүз. Мектепте кандай окуучу болгонсуз? Мектепте отличник болбодум, негизи эми карашсыз болгонмун. Эми бир-эки предметтерден 3 баа алсам дагы аябай мага удар эле, эми аракет кылат элек, жакшы окугам. Эми карашсыз эле. Демек, твердый ударник болчусуз. Почти. Кичине жетпейт. Кичине жетпейт. Эми ошо досторуңуздун арасында сиздин кандайдыр бир күлкүлүү лакабатыңыз болгонбу? Орусча айтканда кличкаңыз. Жок, Ахра дейт эле болду. Жогоруда ошо Англия тууралуу айтып кеттиңиз. Англияга окууга кандай туш келип калдыңыз? Кантип Англияга барып калдыңыз? Негизи башында атам мага английский курс төлөп берген, кичине бир 3 айлык, 6 айлык. Ошону окуп бүткөндөн кийин өзүм аракет кылып университетке кирип, гранттык основа издеп, көп аракет кылгам. Жаман кыйын киргенмин окууга. Оор болгон. Оор болгон. Жаман акыры бир окууга кирип, Ньюкасл частный университетке кирип, ошону бүтүргөнмүн. Мен жарым күн иштеп, жарым күн окуп, ошол аракет кылып жүргөнмүн. Мындай да, мен бир нерсени сүйлөсөм, мен аткарышым керек да, ушундай принципте жүрөм да. Мен бир до конца алып барышым керек бир баштаган нерсени. Өзү негизи кичинекей мен атам үйрөтүп жүрчү эле. Аны сүйлөдүмбү, аны до конца жеткизип койдум. Кандай болбосун, ушуну жеткизишиң керек до конца деп. Ошол понимание менен жүрүп жашоодо. Ошол
Кудайга шүкүр ушу Англияда ошо окууну бүтүрдүм. Өзүм аракетим менен. Өз күчүңүз менен. Өзүм күчүм менен. Эми атам таң калган, эми айткан, эми молодец деп. Дальше сурагысы келбейди, кандай болуп. Эми апам менен только делиться этип жүргөм. Кыйын күндөрүм. Демек сырдашыңыз апаңыз болчу. Ошондой. Атаңыздын тарбиясы сизге Англияда окуп жүргөндө дем күч берген демек, э? Ооба. Ошо күндүзү окуп, кечкисин иштечимин дедиңиз, э? Ошо сизге оор болгонбу ошол кезде аябай? Оор болгон. Кайсы убакта эс алып, кайсы убакта өзүңүзгө көңүл бурчуңузда? Эс алганда мындай кичине эс алганмын, эми окуш керек, иштеш керек, акча табыш керек, продуктка акча табыш керек, Жашаш керек. жашаш керек деп кичине уже 16 жаш элем мен негизи. 16 эле жаш. 16 жашта элем. Аракет кылып ошол деңгээлге жеттим. Ошо иштечимин деп атпайсызбы? Ошо кандай кесипти аркалаш элеңиз ошол кезде? Мен кандай, мен даже биринчи да өзү мындай офис менеджер болуп, мындай уборщик болоюн деп, же компьютерде чинить этип берейин деп, кичине ошто үйрөнгөнмүн да, мындай эмне дейт, принтердин картриджин менять этип, ушундай нерселер кылып жүрчү элем Англияда. Ошо ал жакта жакшы кишилер менен таанышып, ошолар кичине мени колдоп, жумуш берип, ошо айттым го мен международный брокермин деп. Ошол жакта өзүм үйрөнгөм, опыт алгам, ошол биржа боюнча. Ошол иштеген жеримде. Өзү негизи мен ал жакта брокер эмес элем, мен мындай как офис менеджер, жыйна десе жыйнайт элем, уборка десе уборка кылат элем, мынаны алмаштыр десе алмаштырат элем, окууга барат элем, кийин көп нерсе кылам. Орусча айтканда униси принеси деген жумушта иштеген турбайсызбы? Универсальный. Ошо студенттик кездеги сиздин кызыктуу окуяларыңыз тууралуу айтып берсеңиз, Англиядагы. Кызыктуу күндөрүңүз. Кызыктуу күндөрүбү? Эми Же күлкүлүү деле окуяларыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Студенческая пара жакшы да эми негизи. Жакшы досторду аттарасың, мындай преданный. Эми Англияда көбү Монголиядан келген, Казакстандан келген, Украина, Россия, Австрия, көп жерден келген, мындай международный сообщество да негизи. Ошон үчүн менин досторум көп дүйнө жүзүндө. Катташып жүрөбүз азыр. Үй бүлөлүк катташыбыз бар, тойлоруна барабыз, мындай бөтөкей мааракелер кылса, мероприятия кылса барабыз. Эми көп күлгүлүү нерселер болгон өзү. Биринчи күлгүлүү нерсе биз бир аварияга түшкөндө, ДТП болгондо, кетип атканыбызда бир трассада өзү мен за рулем элем. Бир досум машинасы бар эле. Күлүп кетип атса, бир кыз менен таанышабыз деп, ошо машинаны көрбөстөн, алдыда машинаны көрбөстөн сүзүп, кичине проблемага киргенбиз. Эми биз анда канча 17 жаш элек да. 17 жашта коркуп, эмне болот, үйгө жөнөтөт, бизди андай болот, проблема болот деп. Эми полицейскийлер жакшы кишилер болду, түшүнүктүү болуп, эки жаш эле эркектер экен. Турасын айтып бердим, мына кыз менен таанышам деп, жолдо ушундай болду десем, күлүп, хорошо деп жакшы страховой компания покрывать этти. И клубка кирем деп берки эмне дейт, 18 жаштан кириш керек го негизи. Ошол жерде кичине контролдон өтпөй калдыңыз. Контролдон өтпөй калып, нерв болуп, кийин бир район бар эле Англияда. Мындай поддельный студенческий карта сатат эле. Ошону мен 18 жаш кылып бер деп ошол клубка кирип, ушундай кичине мындай шустрый болот эле. Но зато стоило этого дейт го. Көп нерсени көргөнбүз. Өзү Англия негизи мен айткандай өтө школа жизни. Ал жакшы үйрөтөт жашоону кандай болуп. Аны акты көрөсүң, караны көрөсүң, любой жашоонун линиясын көрөсүң, ал жакта жүрсөң. Ар тарабын көрөсүң. Ар тарабын. Ошондо биринчиден ата-энемге
ыраазычылык билдирем. Кудайга шүгүр ушундай айныбастан мындай туура жолдо келдик. Өзгөрбөдүк. Ошол эле акрор болуп калдык. Ушундай нерселер. Эми кандай ойлойсуз, сиздин оюңузча Англиядагы студенттик жашоо менен Кыргызстандагы студенттик жашоонун айырмасы барбы? Бар. Эмнеси менен айырмаланат? Мен көп эле Кыргызстанда мындай студенческий жашоону көрдүкмүн да эми. Мындай көрөбүз, угабыз. Сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча Англияда кызыктуураак да. Эми көп социальный пакеттери бар да, негизи бесплатный библиотека, бесплатный интернет, кафе деген нерселер. Бесплатные соревнования, бесплатные футбольные матчи деп команда мындай ал жакта более социальный да, мындай обществого приспособленный болосуң да. Негизи көп таанышат турасың, мындай көп нерселерге, мероприятияларга барасың, бекер эле студент катары. Ошо көп нерсени көрөсүң. Эми жакшы окусаң, конечно, университет сени стипендия берет. А самый главный бул королева менен приемга өтүшү мүмкүн да, ошол. Жакшы экен. Ошол стимулду көбү аракет кылат эле. Эми мен бара албай калдым. Көптөр барып келди. Бир дос балабыз капташты. Бирок ошо Англиядагы студенттердин катарында болгонуңуз үчүн дагы эң жакшы натыйжа болушу. Ушундай. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, ошо орусча айтканда круг общения көбөйөт ал жакта деп, жаңы мүмкүнчүлүктөр бар деп. Ошо бардык мүмкүнчүлүктөргө же болбосо ошо сиздин ошол жактагы жараткан ийгиликтериңизге карабастан Кыргызстанга келиптирсиз. Азыр өкүнбөйсүзбү? Жок. Эч кандай. Жок, эми биз ал жакта окуп биздин пайдабызды тийиш керек да өзү. Мамлекетке, элге, өзүнүн мамлекетине кайтып, эми ал жак жакшы. Эми может жашасаң болот. Эми Кыргызстанды мен аябай сүйөм да, өзүмдүн мамлекетим. Патриот. Вот, эми патриотический, мындай воспитанный, настроенный баламын да эми. Мен элестете албайм мен башка мамлекетте жашашка. Эми ошол үйрөнгөн нерселер бул жакта аткарсак жакшы болот да, жасасак. Ошо аракетте жүрөбүз, эми мындай кичине хотя бы молодежь, жаштар биз үйрөнгөн нерсени үйрөнсө, биз кылып аткан жумуштарды жасаса, мындай кичине пайдабыз тийсе коомго, мамлекетибизге, ошол мындай самый счастливый человек болот, бактылуу кишилерден бири. Менин пайдам тийсе. Сиздин пайдаңыз тийсе, демек сиз ошондон рахат аласыз. Айта кетсеңиз дагы, бирок ошол кезде Англияда биротоло калып калуу мүмкүнчүлүгү бар болчу да сизде. Ооба. Ошондой ойлор болду беле, калып калсамбы деп. Эми где-то окуунун ортосунда ушундай ой пайда болгон. Көп компаниялар предложение кылат да, калып кел иштей деп. Кийин үй бүлөң сагынасың, мындай кайткың келет, ошол өзүңдүн националдык тамактарды жегиң келет, эми ошондой болуп тоска породине болот да. Кийин келгенден кийин мындай карасам бизде көп нерсени жасаш керек. Ошонго мен калып кеттим, мен барбай койдум дальше. Эми ал период өтүп кеттим, без травм. Демек Кыргызстанда сиз жасачу жумуштар дагы көп. Ооба. Эми үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз, жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жубайым менен кандай тааныштар айткан, мындай жакшы кыз экен, мындай рекомендация кылган. Бир не дейт? Өзүмдүн способностьтим иштетип да издеп көрдүм, кайыкта экен ал кыз, кандай кыз экен деп. Омскиде учашып калдык. Барсам ошол апасы менен Омскиге кетип калган экен. Туугандарым бир ай, 2 жума калып. Ошол жакта эми ошол барып учашып, сүйлөшүп, кийин Кыргызстанга кайтып келгенде мен ушул жерде эле ошол сүйлөшүп, отношения строить этип, ошол
келинчек болуп калдым. Жубайыңыздын кайсы сапаттары сизге көбүнчө жагып, сизди өзүнө арбап алды? Өзү жубайым менден 9 жаш кичине да. Мен көп нерсени өзүм үйрөтүшүм керек. Негизи мындай эме кандай үй бүлө адилеттүү болуп, мындай гармония болуп, бактылуу болуп түзүлүш керек да. Эми бүгүнкү күндө көп кыздар көп нерсени демократия жолунда карайт. Көз карашы башкача кылат, мындай Инстаграмда, Фейсбукта отуруп, мындай бул жашоо мындай экен, ал жашоо мындай экен деп мен аракет кылам. Мындай Гендерное равенство болуш үчүн, гендерное равенство дагы эмес, мындай эми аялым ушул балдар менен занят. Эми домашний очагды кармап турат. Мындай мен эркекмин, мен сиз да будьте. Жумушта жүрүп, кечине келип сурап коем, жакшы эмне дейт? Кандай туура сүйлөсө болот? Должное внимание кылып коем. Негизи. Мындай романтик деген нерсе. Мен кире албасам керек эми, капа болбосун Романтик эмес. Аябай романтик эмесмин го, эми аракет кылам. Аракет кыласыз. Бактылуу болгон үй бүлө. Эми ушул эле суроонун тескерисинчеси. Жубайыңыздын сизге жакпаган 3 сапаты. 3 сапаты. Эми кичине кайсар болуп, негизинде мындай нет. Эми аял киши да капризный болуш керек да. Экинчиси телефонго жооп бербесе ошол менин жиниме тиет. Ал айтат, укпай калдым, бала менен жүрөм. Мен түшүнөм, азыр түшүнүп калдым. Илгерти түшүнбөйт элем. Мне грибы менен тамак жасаса жаман. Мен гриб жебейм да. Эми ал сүйөт экен. Ошол вечный спор болот. Ошон үчүн эки тамак жасайт. Эки башка тамак жасайт. Да, ошол определенный күндөрдө грибин жейм десе, ошол өзүң кыл, мен мага башка тамак жасап койчу кечинде деп айтып коем. Болду. Ошол а так эч кандай проблема дагы жок. Эми болуп турат, эми үй бүлөгө негизи кичине эле жашоодо боло берет. Боло берет. Чыдаса болот. Канча баланы тарбиялап келесиздер? 2 бала. Да, бир уул, бир кыз. Эгерде ошо балаңыз буюрса, келечегин кандай элестетесиз, же болбосо сиздей болуп чет мамлекетке кетип, ошол жакта калам десе, сиз кандай жооп берет элеңиз? Макул болот белеңиз же кейилдейт белеңиз? Эми ал өзүнүн жашоосу да, өзү тандаш керек да, кандай жашоо жашайт. Мен ата-эне катары мен ага жакшы билим берип койсом, жакшы тарбия берип койсом, ошол динди катты карма, өзүң катты кармап жүр, эркек бол, мындай эркектин принциптери менен жүр десем, өзү тандап алат. Эми калып кетсе, эми калып кетип эмне ойлонуп калбайт. Эми мамлекетине, элине кызмат кылып жүрөт, эми көрүп атат атасын дагы. Эми бала атаны көрсө кийин ушуна үйрөнөт да негизи. Өзүңүз үлгү болгонго аракет кыласыз. Эми үй бүлөнү бүттүк, окууну бүттүк, баарысын бүттүк. Эми кийинки маегибизде сиздин ишиңиз тууралуу сөз кылсак. Каршы макул. Акрор мырза, айтсаңыз, IT компания ачуу идеясы сизге кандай келди эле? Эми 21-кылымда азыр бизде санариптүү деп эсептелип, ар бир жаран дүйнө боюнча телефондон колдонуп атат. Көп жумушун, бизнесин интернет аркылуу жасап атат. Ошон үчүн биз Кыргызстанда ошол IT компания ачып, ушуну өнүктүрүшкө аракет кылып жүрөбүз. Көбүнчө пандемия убагында биз көп нерсе үйрөндүк. Онлайн деген сөздү көбүбүз үйрөндү. Региондордо, айылдарда балдар көп нерсени онлайн заказ кылып жүрүштү. Биз ошондой мониторинг кылып жүрүп, ошо ойума келди, IT компанияны ачып, плюс IT академияны ачып, балдарды өстүрүп, үйрөтүп, более прогрессивный кылып,
böyle образованный кылып жашап дайындап кийин мамлекет жумушка барып же берки иностранный компанияларга жумушка барып же үйдө отуруп кичине акча табышты үйрөтүшкө аракет кылып жүрөбүз. Ал эми бул ишти баштоодо биринчи кандай кадамдарга бардыңыз эле? Биринчи кадамдарыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Эми негизи мен өзү бизнесменмин. Мен международный брокермин, фондовый биржада инвестиционный портфелдерде иштетем, плюс финансовый консультант элем. Көп кишилер менен сүйлөшөм да дүйнө жүзүндө, дүйнө боюнча. Ошон үчүн өзүм кичине аналитика кылып, өзүм үйрөнүп, бир чечимге келдим. Команда түзүп, ушул IT компанияны ачтык негизи. Өзүбүзгө эле жардам берип эле ачып алдык, эч ким күтпөстөн дагы. Эми ошо ачууда кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш келген учурларыңыздар болдубу? Жок, кыйынчылык көрбөдүм. Мен көп нерсеге даяр болгонмун негизи. Мен кыйынчылык башында окуп бүткөндөн кийин биринчи кыйынчылык башталат го эми мындай возрастта 31ден баштадым да. Опыт бар, орусча айтканда опытыңыз бар, ошон үчүн корккон жоксуз эчтеке. Түшүнүктүү. Ал эми коомчулукта негизинен эле программист болуу аябай оор деп, же болбосо бул ишти алып кетүү кийин кыйын болот деген ушундай бир көз караштар, пикирлер бар. А сиз ошол пикирлерди жокко чыгаруу үчүн кандай эмне деп айтат элеңиз? Коркпош керек. Эми адам өзү жасаган, адам өзү чыгарган ушул программаны, адам өзү чыгарган кандай программа жазышты, адам өзү чыгарган ушул IT деген сөздү өзү адам зат чыгарган. Эми негизи биз коркпошубуз керек. Развитие болуш керек, өнүктүрүш болуш керек да, мындай инсан өзүн өзү өнүктүрүш керек. Эми баштады обученияны өтсүн, өткөндөн кийин киши уже түшүнүп алат өзү кандай, эмне кылыш керек, кандай өнүгүш үчүн эмне иштерди жасаш керек деген мааниде эми бизде интернет тармактарда көп нерселер бар. Азыр өзүңүз билесиз, мастер-класстар берип атат. Мындай авторитетный программисттер, IT программисттер, бизнесмендер. Эми көп окуп, көп угуш керек. Ошол менен өнүгөт. Элибиз өнүгөт, мамлекетибиз өнүгөт. Ушундай болуп биз дагы дүйнөдө биринчилерге киребиз, буюрса. Ошол сиз айтып атпайсызбы, мастер-класстар болот депчи. Ал эми кээ бир жактарда мисалы мастер-класстарды акчага өтүшөт, Ал эми сиздерде бир бекер балким мастер-класс өтөсүздөрбү, чтоб элдер билип алсын депчи. Өзү ошол ишти алып кете алабы, алып кете албайбы, ошол ишти билип алсын деп бекер мастер-класс өтүүгө даярсыңарбы? Мисалы бизде IT академияда день открытых дверей бар. Келет кечкече үйрөнүшөт, ошол бекерги мастер-класстар бар. Где-то бир 2 айда бирбей же 1 айда бирбей ушундай балдар коюшат, ушундай программаларды. Эми көбү эси возможности жок болсо келип мындай көрүп, үйрөнүп, скидка да кылып беришет. Эми интернет тармактардан көп бесплатный обучениялар бар. Основной не дейт, коренди тамырын таап алса, өзү бул IT специализацияда кийин өзү кете берет кармап-кармап. Эми способный болуш керек да кичине. Башты иштетип, мындай көз карашын өзгөртүп, мотивация көп алып, дальше боло берет. Негизги түшүнүктөрдү бергенге даярсыздар. Ал эми айтсаңыз, мугалимдериңизди тандоодо кандай методду колдоносуздар? Конкурстар менен аласыздарбы же кандай? Биз на конкурсной основе. Конкурс менен аласыздар. Эми ошол мугалимдериңиздерди өзлөрүнүн билим деңгээлин жогорулатуу үчүн кандайдыр бир аларды дагы окутуу курстары каралганбы же кандай? Аларам ошол азыр көп мамлекеттерге бара албайсыз да. Ошон үчүн онлайн курстарды өтөт. Повышение квалификации деген курстар бар, өзүнүн негизи мындай авторитетный эксперттер IT сферада. Ушулардан кичине үйрөнүшөт негизи. Основной биз мугалимдерди на конкурсной основе алабыз. Биздин бир партнерыбыз IT академия боюнча, ал
өзү негизи жакшы окуу жайды бүткөн, өзү күчтүү IT специалист, өзү көп нерсени билет, эми өзү дагы текшерет, өзү дагы күнүгө мастер-класстарды угат, үйрөнөт, мындай продвижение кылат, ушундай аракет кылат, ошол мугалимдер дагы ушундай болушту. Айтсаңыз, сиздин IT мектебиңиз Бишкектеги башка IT мектептерден эмнеси менен айырмаланат? Эми биз кандай десем, креативдүү мындай направлениеде жүрөбүз. И, конечно, баасы менен, скорее всего, мындай суранса жакшы эле скидка алып беришет. Эми көп нерсени үйрөнөт, например, көп нерсени суранса, биз ушуну түшүндүрүп беребиз. Мындай компьютерлери жок болсо, ошол во время использования, во время обучения колдонсо болот. Өзү алып кетип, ушу үйрөнүп, көп условияларды түзүп беребиз. Эми ошо окуучуларыңар кийинки өзүнүн жашоосунда ошо мындайча айтканда трудоустройство менен камсыз болушканбы? Ооба, көбү камсыз болушкан. Өзүбүз дагы экөө ученикибиз алганбыз. Өзүбүздүн жумушубузга. Өзүңөр командаңарга? Өзүбүздүн командабызга. Бизде не только академия, бизде уже IT компанияда. Бизде негизи приложениялар жасайт, дизайнер, школа блогера деген нерселер бар. Ушулар командага алынып атат. Эми жакшы окуучулар болсо, өзү каалысы келсе, мындай биз сиз менен иштейбиз десек, пожалуйста, иштеши берет. Эми темадан кичине сырткарыраак суроо болсун. Негизи эле бул ишти же болбосо башка иштерди баштоодо деле өзүңүздүн кандайдыр бир ийгиликтерге жетиш үчүн өзүңүздүн принциптериңизден баш тарткан убактарыңыз болду беле? Эми негизги самый главный принцип бул командада не болуш, порядочность болуш керек. Кийин ответственность. Ушундай качестволор болсо өзүмдүн командамда, балдарымда, то, конечно, мен любой жеңишке жетем, любой ийгиликтерге жетем. Менин принципим дагы ушундай, порядочно, ответственно относиться ко всему деп өзү жүрөм негизи. И адал жолдо жүрүшкө аракет кылабыз. Мен жана айтып кетпедиңизби жогоруда? Мен мындан башка дагы башка жумуштарым бар деп, ошол жумуштарыңыз жөнүндө кеп кыла кетсеңиз. Международный консалтинг компания, финансовый эксперт болуп иштейм. И ошол фондовый биржада кичине ушундай инвест пакетим бар. Доверительное управление дейт. Акцияны сатуу, акцияны алуу, ушундай. Инвесторлорду балким өзүңүз тартып, да, ооба, инвесторлор бар. Өзүбүз инвестиция кылабыз. И ошол акцияларды сатып, акциялар алуу, ошол биржада ойнойбуз. И плюс биз бир жакшы мындай инвестиционный проекттер болсо, өзүбүз эле инвестиция кылабыз, мындай стартап дейт го бүгүнкү азыр. Ошол кичине стартаптарды биз спонсируйбуз. Негизи инвестиция кылып жүрөбүз. Ошол иштер менен. Ал жакта дагы, бул жакта дагы балким үй бүлөңүзгө баарына кантип жетишесиз өзүңүз жалгыз? Эми тайм менеджмент дейт го, распределение болот негизи. Выходной күндөрү обязательно үй бүлө менен. Эми аракет кылам эртерээк үйгө барган. Эми эртең менен 8-де чыгып кетсем, кечинде 8-де келип калам. Балам только садиктен келсе, уктабаса көрөм, ушундай да. Эми выходной күндөрү үй бүлө менен жүрүшкө аракет кылам, бирге болушка. Биринчи бул эч нерседен коркпош керек. Эми риск любой бизнесте бар. Эми айтат го, кто не рискует, тот ничего не познает дегенде орыстарда. Нужно рисковать. И бизде азыр жаштар сразу миллионер болуп кеткиси келет да негизи. Баштап мында мен азыр ушунча алышым керек, мен жакшы машина алышым керек, мен жакшы үй алышым керек, бир модель алышым керек деп башташат. Эми мындай да сабырдуу болсо,
болот ар бир нерсе. Кичине иштеп, окуш керек, иштеш керек. Башка эчтеке кылбаш керек. Ушак деген нерселер андан узак болуш керек, өзүнүн жумушун жасаш керек. Аракет кылса, биз өзүбүздү мамлекетте өнүктүрүп, өзүбүз мамлекетте иш таап, жакшы мындай успешный адамдар болушу мүмкүн да негизи. Биз азыр көп эл мындай злой, негативдүү карап атат да негизи. Көз карашы башкача болуп атат күнгө. Ошого мен айтат элем жаштарга, надежда бар да негизи. И ар дайым ушул таза ниет менен жумушту башташ керек. Ниети таза болсо, башы жакшы иштесе, аракет кылса, көп окуса, эми спортко катнашыш керек обязательно. Эми ден соолук керек, биринчи очередь ден соолук керек да өзү. Өзүнүн ушул убактыны распределять этсе, туп-туура, ошондо туура жол менен жүрөт. Эми мен түшүнүп атам, эми балдар эми ал жака барыш керек, достор менен учураш керек. Ал болот да, эми кандай күндөрү беймалал жүрөрсүң достору менен, андай кафеде, ресторанда. Эми андай жүрүш үчүн акча керек, табыш керек. Ошон үчүн мен айтам да, эми аракет кылгыла, коркпогула, рисковать эткиле, и порядочный болуп, ушу адал жолдо жүргүла деп айткым келет. Эми көп ушактарга аралашпастан, көп мындай негативдүү нерселерге аралашпастан жүрсө, биздин молодежь биз өнүп кетебиз. Эң башкысы өзүнүн максатын туура көрө билиш керек. Эми бизде кийинки рубрикабызда сизге тез кыска суроо жооп болот. Ошого өтсөк. Макул, хорошо. БМВ? Ох, Супермен. Аш. Или айта элем? Крестный отец более-менее. Лондон. Чоң мегаполис. Илон Маск. Ар дайым жаш жүрүшү. Хабиб. Көп жиркенем. Кичине лень бар. Спорт залга барыш берет. Вовремя барбайм. Или вообще барбай коем. Үчүнчүсү пробкада турушта вообще сабырым жок. Рискуй и выигрывай дегендей. Ар дайым жеңишке жет. Жумуртка же тоокпу? Тоок. Бир жакшы кыз. Не дейт? Не керек башка дейсиң?